Жашоодо ар кандай учурлар болот. Жашоодо мындай окуялар да кездешет. Бир уста болуптур. Анын 2 баласы бар экен. Ал уста бир күнү иштен чыгып кетип алса, бир мебель саткан дүкөндү көрүп калат. Дүкөнгө кызыгып кетет да, ичине кирип караса, сонун дивандар, креслолор, кызыгып кетип бирөөсүнө отурат экен. Отурса эле ошол жагып калат экен. Андан кийин кыйналып иштесем да ушул диванды алам дейт экен. Бир нече айлар өтүп кыйналып иштейт да ошол диванды алат. Андан үйүнө барып, өзүнө бир бөлмөнү даярдап, ошол бөлмөгө жайгаштырып, иштен чарчап келген убакта ушул бөлмөгө кирип дем алам деп өзүнө пландайт. Ошентип даярдап 2 баласына айтат: "Балдарым, бул бөлмөгө кирбегиле" деп эскертип айтат. Балдарын бирөөсү 3 жашта, бирөөсү 5 жашта болот. Күндөрүнүн биринде уста бир жака кетет аялы менен. 2 баласы үйдө жалгыз калат. Анан атам кирбе дедиле деген сөздү унутат дагы ошол бөлмөгө кызыгуусу артып кирип кетет. Бала да эми. Анан 3 жашар баласы диванга чыгып секирип ойноп атса, акасына суроо узатат экен: "Я агам, бул диванда эмне бар, бул мынчалык жумшак?" дейт экен. Агасы: "Я мен 5 жашар, эми указ суроо берип атса өзүн акылдуу сезет экен, чоң да эми, чоң сезет экен өзүн, анан мунун ичинде үлкөн пружина бар" дейт экен. Деп далилдемекчи болот экен дагы, ашканадан бычакты алып келип жарып ичин көрсөтөт экен. Мына ушулар муну жумшак кылып жатат деп көрсөтөт экен да. Анан атасынын айткан сөзү эстен чыгып калганын эстеп, атаң бул бөлмөгө кирбегиле деген сөздү эстейт экен дагы, чыгып кетет экен. Атасы келсе эле бөлмө чачылып кеткен, дивандар оюлуп калган, тытылып кеткен. Муну көрүп жини келет экен дагы, 2 баласын уруп, колунан байлап бир бөлмөгө камап коет экен. Ал бөлмөдө балдар кыйналат экен, ыйлайт экен. Анан апасы: "Коюн кожоюн" десе да болбойт экен. Анан бир нече сааттар өтүп кетет экен. Анан бир маалда эле бир баласы эсин жоготуп коет экен. Баягы бир нече сааттан кийин атасынын да ачуусу түшүп калган. Ачып караса эле баласы жерде жатат экен. Тез арада больницага алып барат экен. Больницадан баласынын колун кесмекчи болушат экен. Эми кесүүгө чечим чыгарышат экен. Колу узак убакка байланып калгандыктан колу кан айланбай, колу жараксыз абалга келип калыптыр. Ошентип чоң баласынын колу кесилет экен. Эми аны баласын больницадан алып чыгууга атасынын дагы жүрөгү батынбаптыр, туугандары алып чыгыптыр. Андан кийин дасторкон үстүндө чай ичип отурушса, баласы атасына карап: "Ата, болду, мен сиз айткан бөлмөгө кирбейм. Менин колдорумду кайтарып бериңиз" дейт экен. Муну уккан атасы ошол жерде дасторкондон туруп кетет экен дагы, эшикке чыгып, өзүн өзү асып алат экен. Ошентип бир үй бүлө ачуунун айынан бузулду. Биз дагы ачуунун айынан көп нерселерди бузуп албайлы. Ачууга алдыруу канчалык жаман нерселерге алып келе турганын бул окуядан эле сабак чыгарып алсак болот. Жашоодо азыркы учурда мындай окуялар көп кездешет. Ачуу бул жанып турган от. Биринчи ал өзүңдү куйкалайт, андан кийин бирөөнү куйкалайт.